Ар бир адам баласы уникалдуу, өзүнчө кайталангыс аалам. Башкасын коюп күнүмдүк жашоодогу көнүмүш адаттар тууралуу бүгүн сөз кылалы. Биринин көп уктамай, биринин сөгүнбөй, дагы биринин шашып басмай адаты бар. Ал эми элге таанымал инсандар бул жаатта кандай? Өтө толкунданып турган учурларда тырмагымды тиштей бермей адатым бар. Эгер маникюр бар болсо, ал бузулуп калбасын деп тийбейм. Материал жазып жатканда же бир нерсени ойлонуп калганда бул адатымды карматканымды өзүм да байкабай калам. Ошондуктан тырмагымды көпчүлүк учурда өстүрбөйм, дейт Улунара Мамытова. Ал эми Шайыр Касмалиева: кичине кезимден эле кечикмей адатым бар. Сабакка кечигип, мугалимдерге жаман көрүнүп эле басып жүрчүмүн. Кийин чоңоюп, театрда иштеп калганда деле бул адатымдан арыла албадым. Күн сайын эле кечиге берип, уялганымдан бул адатымды бир аз жөнгө салдым. Ошентсе да толук кутула алган жокмун. Мисалы, бүгүн ишке дагы кечиктим. Анан дагы бир жаман сапатым: уктаганды жакшы көргөнүм. Күндүз бир аз эле бош убактым болуп калса, 5 мүнөтпү, 2 саатпы, айтор көзүм илинип кетет. Ошол жагымда өзүмө жакпайт. Ал эми жууну, тарануу, жасануу, сулуулануу, күзгүгө көрүнүү сыяктуу адаттар ар бир аялда болсо керек, дейт актриса Шайыр Касмалиева. Дөөлөт Манасчы мындай дейт: эми Кудайда эле кемчилик жок, башкабызда кемчилик бар да. Менин өзүмө бирөөнүн кол астында иштей албагандыгым жакпайт. Качан жумушка киргенден баштап бирөөгө көз каранды болгонсуп, мени жумшап жатса, кемсинтип жаткандай сезиле берет. Ошон үчүн эч жерде иштебейм. Анан да сүйлөп жатканда эме деген сөздү орунсуз жана армансыз колдоно бермейм бар. Жакындарым көп эскертишет, өзүм деле байкап калам. Ошентсе да бул адаттан арыла албай жүрөм. Ал эми Куудул Рахман Разыков: эч кимдин көңүлүн калтырбагандан улам өзүм эле андан көп жапа чегем. Жок деген сөздү айта албагандыгымды эң чоң жаман адатым деп эсептейм. Мисалы, менден акча сурап калса, жок дегенден уялып, болгон акчамдын баарын берип коем. Эртең өзүм эмне кылам деп ойломой жок. Өтө зарыгып сурап калган адамга өзүмдө жок учурда бирөөдөн сурап таап берем. Анан ал бербей жок болгондон тартып, өзүм эле артынан эзиле берем.